Фараондун уулу туулган күнү атасы дагы көз жумду. Баласы менен сүйүнүүсү алыска узаган жок. Ал Бану Исраилдин башына көп кайгы салган болчу. Эми тагдыр өзүн мынтип жазалай баштады. ومرت الأيام والأشهر Ey tabip, balama эмне болуптур? Абалы туруктуу эмес. Демалуусу тездешип кеткен. Бул эмне дегениң? Айыктыра аласыңбы? Оболу эмне менен ооруганын билип алайынчы, падышам. Балким ичинде жаман рухтар кирип алгандыр. Аны ибадатканага алып баргыла. Жиндерин кууп чыгарабыз. Аны ибадатканага алып баргыла. Мейли, алып баргыла. Табып дарылсыз болсо, биз эмне кыла алмакпыз? Арадан көп убакыт өтпөй, фараондун баласы чарчап калды. ومات ابن الفرعون Sen alбай турам. Кече гана боорума басып жатчу элем. Эми ал жок. منذ أيام قليلة والآن غير موجود. Аны чоң падышалардай шан шөкөт менен күмөбүз. Өзү да падыша түспөл бала болчу. منذ صغره Аябай байланып калдым эле. Эми төрөгүм да келбей калды. في أن يكون لي أبناء. Андай деби, Кудайлар дагы перзент берсе ажеп эмес. Фараондун аялы андан кийин дагы бир нече ирет төрөдү. تحمل وتلد Бирок бардык баласы токтободу. Бардыгы чарчап кала берди. عن ما يموت. Балдарым токтош үчүн эмне кылышым керек? كي يعيش أبنائي. Эмне үчүн Кудайлар балдарымды алып жатат? Менин оюмча, сизге жана урпактарыңызга каргыш тийип жатса керек. Эмне үчүн мага? Кудайларга садака кылдым. Жаңы ибадаткана куруп бердим. Ушунун бардыгын балдарымды өлтүрсүн деп жасадым беле? بالذي فعلته كي يموت أبنائي. Ол тересең ушундай болот. Ушуну көрүп туруп, сен дагы бала төрөйм дейсиң. بعد كل ما حدث نعم Ооба, мен Аллахтан уул перзент тилеймин. Калганын өз бактысында көрө жетарбыз. ولكن في الوقت الذي يريده الله. Дагы үйлөн деп жатасызбы? Чын эле ушуну каалап жатасызбы? Ооба, ушуну каалап жаткам. Айып нефреттериде болсо, сен балалуу болушуң керек да.
айып нефертериде болсо ал төрөбөйт эле да бала төрөдү бирок токтобой койбодубу? Балким анын балдарга жуга турган оорусу бардыр. Балдарың ошондон улам өлүп жаткандыр. Анда үйлөнө берейинби? Тезинен даярдык көрө бер. Тактыңа орун басар керек го акыры. فيجب أن تأتي بولي العهد سريعا. Нефертер эмне болот? Ага башыңды оорутпай эле кой. Ал биринчи ханайым болуп, бардык даражаларын сактап калат. وستحتفظ بكل أسمائها. Кой эми, ыйлагандан пайда жок. Менин ардагым боюнча каласың. Өзүмдү үйдөн токтото албай жатам. Башкага үйлөнсөм, мени жек көрүп калбайсыңбы? Жок, эч качан. Сиз менин күйөөм жана сүйгөнүмсүз го. فأنت زوجي وحبيبي. Сен дагы эле биринчи канайым, эң алгачкы махабатым жана бардык даражаларыңды сактаган бойдон каласың. Андай дебеңиз, Мисирдин жалгыз кожоюну сиз болосуз. Бийик макамыңызда теңсиз болушуңуз керек. Ардагым, бул иш сенин даражаңа топундай да зыян келтирбейт. Мага даражалар кызык эмес. Мен сиздин жүрөгүңүздө калсам болгону. Мен сага арнап Мисирдеги эң кооз күмбөздү куруп беремин. Аллахтын ысмы менен. Аллахтын элчисине Аллахтын саламы болсун. Фараон Асия деген кызга үйлөндү. Ал Асиядан көргөн балдарым каргыштан ыраак болор деп ойлогон. Бирок каргыш аны коюп жибербеди. Асиянын баласы дагы өлдү. Билип турам, каргыш менин урпактарыма жеткен окшойт. Каргыш эмей эле дагы бир аялга үйлөн балам. Мындан эмне пайда? Асия дагы оорулуу болсо дейм да, тез ого чың аял табылып калаттыр. Ушул кантип болсун? Нефертери дагы, Асия дагы бир оорулуу дейсиз. Балким өлөт оорусу менден жугуп жаткандыр. Андай болушу да мүмкүн. Имрандын аялы дагы кош бойлуу болду. Имрандын жүрөгүн коркуу ээледи. Ал коркондой эле муну фараондун желдеттери билип калышты. Алар эшиктин алдында бала төрөлүшүн күтүп турушту. О Аллахым, өзүңдөн башка жардамчы жок. Душмандарга өзүң жетиштүү бол. Эмне деп чуурап жатасың, эй Имран? Эч нерсе, өзүмчө эле. Ал Кудайынан кыз берсен сурап жатса керек. Союлуп кетпесин деп. О Аллах, өзүңө шүгүр. Шүгүр, сак саламат экенсиң.
Аллахка чексиз мактоолор болсун. Hamdülillah. Hadiye, hadiye, hadiye. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Имран кыз перзентине Мариям деп ысым койду. Арадан 3 жыл өтүп, Харун деген уул перзенттүү болушту. Харун туулган жылы фараон Бану Исраилдин уул перзенттерин өлтүрүүнү токтоткон эле. Арадан көп өтпөй фараон коркунучтуу түштөрдү көрө баштады. Түшүмдө Иерусалим жактан улуу от чыгып, Мисир жерин бүт каптап алды. Бардык үйлөрдү өрт каптады. Бирок Бану Исраилдин үйлөрүнө тийбеди. Бул түштүн жандырмагы кандай болот? Эй дин башчы. Азыр жооп бербесең болбойт. Эй дин башчы, азыр жооп бербесең болбойт. Бану Исраил коомунан бир уул төрөлүп, ал сиздин мүлкүңүздү тартып алат экен. Мага тезинен аскер башчы менен жасоол башчыны чакыргыла. Фараондун аябай жини кайнады. Желдеттерине Бану Исраилдин уул перзенттерин ырайымсыз түрдө кырууга буйрук берди. Бул маалда Имрандын аялы 3-чү перзенти Мусаны жарык дүйнөгө келтирген эле. Сууга таштайын дейсиңби? Башың жайындабы? Аллахым ушуну дилиме салды. Бул ишиң акылга сыйбайт. Толкундарга чөгөлсүн деп жатасыңбы? Сага эмне болгон атасы? Аллах Таала Ибрахим чоң атабызды жагындаган оттун ичинде аман чыгарган го. Анда Аллах диниңе салган жасай бер. Бирок мен муну жасабаймын. Көргүм да келбейт. Анда Харунду алып кете бер. Бул ишти Мариям жасайт. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم